көрнөктөр, жарнамалар, көрүнө маалыматтар деп коебуз. Түшүнүп атасыңар, табличка, вывеска, тиги бул көчөнүн аташы, же имараттын аталышы деген баарын айтып атам да. Ошонун баары дебейин, көпчүлүгү кыргыз тилинде эмес. Ана жөнөкөй эле суроо болот. Ана мен эң арданганым сырттан, четтен келген туристтер, меймандар келгенде карап туруп, силер кызык экенсиздер. Силерди Бишкекте жүргөндө, мен Кыргызстанда жүргөндө эсептей албай атам себебин. Антип мындай. Башка чет мамлекетте жүргөндөй эле болуп атам, же Россиянын бир бөлүгүндө жүргөндөй болуп атам деп айтышат да. Көп угам, мен өзүм жеке да көп угам. Башкалар айтканына мен такыр шилтеме келтирбейм. Өзүм деле айтып атам. Өзүм көргөн укканымды айтып атам. Анан бул жарнама деп коелучу. Жарнаманын таасири да мындай да, жарнаманын психологиялык чоң курал. Ошондой курал күчү бар да, психологиялык күчү бар курал катарында. Жарнама деген такай туруктуу бир эле маалымат улам аң сезимге таасир этип, адам ошол маалыматка багынат. Ошол маалыматка багынгандан кийин рекламанын негизги маңызы ошол, адамды жетелейт ал. Адамды жетелеп ошол маалыматка багынтат дагы, адамдын кадимкидей башкара баштайт адамды. Рекламанын күчү ошол, психологиялык күчү, закон реклама, эффект реклама деген нерсе бар. Бир нерсе такай туруктуу берилип турат, бир маалымат. Ал рекламанын түрү көп, мисалы радио, телевидение кандай болбосун. А биз жанагы тышкы жарнаманы айтып атабыз, көрүнө турган жазууда, ал жазуу түрү. Кандай түрдө болбосун, жазуу түрүндө болобу, үн түрүндө, сөз түрүндө болобу, видео түрүндө болобу, жарнаманын бир мындай бир сыйкыр күчү деп коеюнчу, ушунда. Адамды аң сезимин жетелетет.